Әммәңіз барбы, халаңыз барбы? Сіз бактылуу адамдардын бирисиз, а? Сыймык таныңыз, сиздин әммәңиз бар. Бул өзүңүздүн атаңыздын бир тууган эжеси, сиңдиси. Билесизби, бир тууган эжеңиз жок болсо, карындашыңыз жок болсо, сиздин атаңыздын бир туугандары сиздин эжеңиз, карындашыңыз сыяктуу. Алар насаатын айтат, кеп кеңешин аябайт, туура багытты көрсөтөт. Кээде билесиздерби, атасыз калган учурда, атасы каза кылган учурда ошол аммасы келип жардам берет. Аммалар бәрілер, аммалардын бардыгы бир дегендер бар да. Бул тайэже маселеси кетип атат. Кыргызда тайэже деп коет. Сыймык таныңыз тайэжеңиз барлыгына. Биринчи мамилени сиз баштаңыз, сиз кылыңыз. Амманын барлыгы жакшы, абалардын бардыгы жакшы. Аммалар Арапат, Адалат, Жакып, Арзубек, абалардын, аммалардын, халалардын, булардын бардыгы жакшы. Алар менен сыймык таныңыз. Эртең кайгыга баткан учурда, проблема келген учурда, кризиске кирген учурда, кредитке кирген учурда гана ыйлап барбастан, ага чейин мамилени кыла бериңиз. Бир эле суроо да. Алар эгер бай болгондо, сиз эч ак эле мамилени баштамаксыз. Кедейлиги үчүн барбай атасыз, кедейлиги үчүн чалбай атасыз. Эгер ушул себеп кылып туруп мамиле кылбай аткан болсоңуз, анда сиз кимдигиңизди билип алышыңыз керек. Өзүңүзгө жаңы название таап алыңыз. Айылга барат экенсиз, үйгө барасыз баары. Үйдөн чыгып бир күн убакыт бөлүп, ошо аммаларга, тайэжелерге, бир туугандарды зыярат кылыңыз. Көпүрөдөн өтүп 2 килограмм алма, 4 лепешканы алып алып, нанды алып алып, ушундай кыдырып зыярат кылсаңыз, канчалык жүрөгү жылыйт, сизге ыраазы болот. Сизге ак батасын берет, жок дегенде, акча бербесе дагы. Чынбы? Жок дегенде тоюңузда кызмат кылат да амаларыңыз. Жок дегенде тоюңузда борсок бышырып жардам берет. Бекер кызмат. Айтайын дегеним, аларга ар дайым колдоочу болуңуз, коргоочу болуңуз. Эртең миңи жардам бербей калган учурда ошолор тартып чыгат сизди. Бир туугандык дегенде сиз ким болбоңуз туруп бере турганга даяр болуш керек да. Ошондой адам болуңуз.